Тажик тараптын кол салуусунда күйүп кеткен тоок ферма калыбына келтирилүүдө. Баткен шаарында 40 000 тоокко ылайыкталган ферма ачылуу алдында турат. Фермадан облус башчысы Абдикарим Алимбаев кабар алды. Учурда ферманын курулушу, жабдууларын орнотуу иштери дээрлик аяктаган. Жабдуулар Түркиядан алынып келинген. Иш процесси заманбап технологиянын жардамы менен автоматташтырылган ыкмада жүрөт. Жакынкы күндөрү алып келинет. Ферма пайдаланууга берилсе, күнүнө 35 000ге жакын жумуртка өндүрүлүп, жалпы 15 жумушчу орун түзүлөт. Продукцияны экспортко чыгаруу мерчимделди. Белгилей кетсек, тоок ферманы куруу үчүн ишкер Адилет Абдувалиевке мамлекет тарабынан 30 миллион сом жеңилдетилген насыя берилген. Эске салсак, ишкер Адилет Абдувалиевдин атасы Матиса Надиров Баткен районунун Аксай айылында алгачкылардан болуп тоок фермасын ачып, Баткен аймагын жумуртка менен камсыздап турган. Ишкердин фермасы 2022-жылдын сентябрь айында тажик тараптын куралдуу кол салуусунда өрттөлүп, өзү да каза болгон. Атасынын ишкердигин кайра калыбына келтирүүнү максат кылган уулу Адилет 6 ай аралыгында жаңы ферманы түзүүгө жетишти. Азыр жөжөлөрдө заказ бергенбиз. Буйруса бүтүп эле калды, бир 3-4 күндүк иштер калды. Негизинен бул технологияны айтсак, оборудование бул акыркы үлгүдөгү да бүт баары жумуртка, жем, анан жана кыгын тазалоо бүт баары автоматташтырылган. Буйруса ишке киребиз жакында. Бул өзү негизи 40 000 тооктук эме сарай. Оборудование, бирок биз аны толтура албадык. Бир 35 000 кирсе, 30 000ден нары жумуртка алабыз, эми буйруса. Анан суроо талап жакшы эле го азыр бизде. Баткенде деле негизи Ошто, мына биздин элек тарапта жумурткага суроо талап жакшы эле. Мамлекет тарабынан 30 миллион берилип, буну калыбына келтирүү боюнча иштер жүрдү. Мына 10 айдын ичинде ушул тооккананы жаңы заманбап технология менен бүт баары түрк производствосундагы технология бул жерде азыр жакында уже ишке ашырабыз деп турабыз. Эң негизгиси бул жердеги мамлекет тараптан берилген акчаны максаттуу колдонду.